Өткөн жылы Кыргызстанда 7040 жол кырсыгы катталып, андан 690 адам көз жумса, 11049 жаран майып болуп калган. Буга чейин айдоочулар жоопкерчиликтен жеңил кутулуп, жол эрежесиндеги тартип сакталбай, айдоочулук күбөлүк алуудагы коррупциялык система сынга алып келген. Мындан улам 1 жылдан бери жол эрежесин катаалданткан жаңы мыйзам даярдалып, эртеңден тарта күчүнө кирет. Эми мас болуп уну айдагандар 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук көлүгүнөн ажыратылат. Мас айдоочу ичкилик ичкенин текшертүүдөн баш тарткан учурда буга чейин 17500 сом айып салынып келсе, мындан ары 3 суткага жана айдоого укугу жок жаран 5 суткага чейин камакка алынат. Спирт ичимдигин ичкендиги аныкталса, 1 жылга айдоочулук көлүгү жараксыз болот. Аны менен катар 1 жыл ичинде 3 жолу жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга аргасыз болот. Эреже бузууларга баягы салынган айыптардын суммалар көтөрүлүп атпайбы? Негизинен бул көтөрүлүп аткан катаал чаралардын колдонушу бул максат жанагы бюджетти толтуруу эмес, бул ушул биздин жарандардын, айдоочулардын ушу жолуна кырсыктардын алдын алууга багытталган. Негизинен акыркы учурда бизде жалпы эле жолуна кырсыктар көп катталып атпайбы? Ушул кандайдыр бир деңгээлде ушул айдоочулар рулга спирт ичимдигин ичип отурбаса, анан эреже бузбаса, мен ойлойм бул өзүнүн жемишин берет. Бул негизги максат жолуна кырсыктардын алдын алуу. Адам өмүрүн сактоо, ар бир адам мисалы жолдо бара жатканда ушул эрежени сактаса, ал өзүнүн да, анан жанында жүргүнчүлөрдүн дагы коопсуздугун камсыз кыла алат да. Анан Президент Садыр Жапаров дагы жол эрежесин бузгандарга карата айыппулдардын жогорулашына байланыштуу комментарий берип, мындагы максат бюджетти толтуруу эмес экенин, бул жол кырсыктарын азайтуу чарасы болгонун айткан. Ошондой эле мындай жол кырсыктарынын катталышына себеп катары соңку 30 жылда айдоочулук көлүктөр сатылып, белек катары берилип келгенин атаган. Тескерисинче, 2-3 эмес 5 эсе көтөргүлө деп чыгыш керек эле көпчүлүк эл. Себеби жогоруда мен айтып өткөн майып болуп калган адамдардын көпчүлүгүн мындан ары мамлекет багабыз. Тагыраагы элдин эсебинен багабыз. Жөлөк пулдар берилип жатат. Бакканго мейли багабыз. Көп адамдарыбыз каза болуп кетип жатпайбы? Ошол жагы өкүнүчтүү. Жол эрежесин бузгандарга чараларды күчтөндүрүүгө түрдүү пикирлер айтылып, социалдык тармактарда дагы талкууга алынууда. Закондор кабыл алынууда, эми ушулар жакшы жыйынтыгын бериш керек да. Анан бир эле болбол мындай дегендер менен туура келбейт ошо. Элге ошо жеңилдик болсун, айдоочулар мас абалында айдаганды токтотсун да. Пулдарын жогорулап атканына мен каршымын. Себеби биздин мына Оштун ичинде анча-мынча жолдор талапка жооп бербейт. Анча-мынча жерлерде нарушение болуп калат. Ончолук жогорулап кетиш эмес, ошушу мүмкүн азыраак. Туура эле колдойм аны. Экинчиден 3 жолу жанагы жол эрежесин бузгандарга мен каршымын, аны колдобойм. Болгон эле мас айдоочуларга каршымын. Анан бул жерде кайра экзамен тапшырып берүү бул элдерге эле кыйынчылык алып келет. Азыр биз мына шопурлар дальныйда жүрөбүз да, баягы 60 деген жерде 80-90 жүрүп койсо, ого да штраф болуп калат да. Ол кымбат болуп калат. Айлыгыбыз өзү 15 000. Эми ошол жерде кыжаат кылып атат да. Эми айлыктарыбыз 50 000, 60 000ге чыкса, майли, сөз жок. Карапай кыйланып калат экен, саларка безинде сыйнасын көрүп атабыз. Бул деле отуруп эле өздөрүнчө ойлоп чыгарган эмес, эсептеп көрүшкөн кандай не обязательно мас абалда айдагандарды айдоочулук күбөлүгүнөн 1 жылга, 3 жылга өздөрүн дагы да буйт камаш керек. Каталданган эреже жол кырсыктарын алдын алуу жана айдоочулук тартипти бекемдөө максатында ишке кирип, жол эрежелерин одоно бузган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүүнү көздөйт. Кыргызстанда 1 400 000 машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.